мамлекеттик бюджетке каржылар көбөйүп атканы кубанычтуу. Бул жерде өзүңүз билесиз, баягы бүткүл дүйнөдө эң баягы каржылоо прибыльный деп койсок болот. Ошондой отрасльдар бар да. Могул сиздин отчетуңузда лекареводочный. Анан бул жерде кумтөр, алтын менен арак бул дүйнө жүзүндө эң прибыльный отрасль да. Ушул жерде аткарылбай калгандыгы бул сиздер жактан контроль болбой калгандыктан болсо керек да. Анткенсе билесиздер, арак боюнча СНГда Кыргызстан 3-4 месседе турат да, декалитр на каждого человека дегендечи. Ошон үчүн бул жерде аткарылыш керек эле да. Экинчиден, кумтөрдү айтып атасыз, аткарылбай жатат деп. Кумтөр алтын дүйнөдө өзүңүз билесиз эң прибыльный нерсе. Бул жерде да аткарылбай жатканы, жана айтып атпайсызбы, алтынды бир жылда 18 тонна чыгат деп. 18 эмес, 25 тоннага чейин чыгат. Анын үстүндө быйылкы жылы дүйнө жүзүндө алтын кымбаттап атат. Эмне үчүн бул жерде сиздер жактан тарап аткарылбай жатат? Экинчи вопрос. Үчүнчү суроом, жанагы мат резервге 128 миллион бердик деп атпайсыздарбы? Ошол мат резервти билесиз, баягы ун жөнүндө аябай көп элден жалып бар да, баягы ундун сапаты начар болгон, эскирип кеткен, көгөрүп кеткен унду алган фактылар бар да. Ушул тууралуу биздин мамлекеттик счетный палатанын актысы барбы? Жакшы самалык экен, Тажыкан маркум. Менде сураныч, Генсанбаевич. Өзүңүз билгендей, Бишкектин тегерегинде 47 жаңы конуш бар эмеспи? Ошол жакта дагы жалаң жаштар жаштайт, жумушсуздук көп, жакырчылык көп, аябай жакшы экен. Ушул жакка кошуп койсок жакшы болор да. Бизде мына кыял ушул жерден башкы эмне катарында олтурат. Ошол кыял айылдык конуштарда болобу, башка жерде болобу, кайсыл аял заттары ошол кыргыздын эски буюм тайым кийиздерин, шырдактарын жасай турган болсо, ошол кыял аркылуу байланышып, гранттарды алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Жаңы коруштарды өзгөчө баса белгилеп жазып койсоңуз жакшы болот. Кыял биз менен иштебейт, билесиз, аякта крутойлор иштейт.